5-ci bölüm. Пайгамбарыбыз Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык милдеттин берилиши. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кайыптан үн угула башташы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 38 жашка келгенде кайыптан кээ бир үндөрдү угуп, ажайып жарык нурларды көрө баштайт. Кээде ага "О Мухаммед" деген табышмактуу үндөр угула баштайт. Бирок сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерселерди ошол учурда толугу менен түшүнө алган эмес. Антсе да ушул окуялардын маанисиз жана жөн эле нерсе эместигин билчү. Бул аны күнү түнү ойлончу болду. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ушундай абалы туура 1 жылга созулган. Чын түштөр. Ал 39 жашка келгенде чын түштөрдү көрө баштайт. Күндүз боло турган окуялар түнкүсүн уйку соонун ортосунда көзүнө көрүнүп, билдирилип турган. Тагыраак айтканда, түнү көргөн түштөрү ошол түн өтүп таң атканда таң шоолосундай жаркырап, ачык айкын чындыкка айланчу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ыйык кабар алышына даярдык болгон бул окуялар туп-туура 6 айга созулган. Жалгыздыкты каалашы. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ыйык руху ушул 6 айлык убакыттан кийин жап-жалгыз болууну каалайт. Көпчүлүктүн арасынан оолак болуп, ой жүгүртүү менен убактысын өткөрүү анын эң чоң тилеги болчу. Себеби анын руху жашаган коомунун адеп акылаксыздыгынан, зулумдугунан буулугуп кеткен эле. Ошол себептүү ал Меккеде аз калып, ар дайым адамдардан алыс, ээн талаада терең ой жүгүртүү ичинде жүрүүчү. Ошол жалгыздыкта тоодон, таштан, жер асмандан, ааламдын эмне үчүн жаралгандыгын, келечек максаттарынын эмнелер экендигин сурачудай абалга келген. Бирок анын ушул суроолоруна Хира тоосунун аскалары, учу кыйырсыз чөлдөр, күн, ай, жаркыраган жылдыздар, асманда каалыган булуттар жооп бере алчу эмес. Ал ошол суроолоруна жооп таба албастан, акылы айран болуп, нечен күн, нечен түндү ойлонуу менен өткөргөн. Ушул абал аз же көп дээрлик бардык пайгамбарлардын башынан ыйык кабар алышынан бир аз мурун өткөн. Азирети Муса пайгамбарлыгынан мурда 40 күнгө чейин Тур тоосунда адамдардан алыстап, орозо тутуу менен убакыт өткөргөн. Азирети Иса тыптынч бир токойдо 40 күнгө чейин адамдардан алыс жерде жаратканга кулчулук кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хира тоосунда 610 жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка толгон. Көп жылдардан бери адат кылган бир нерсеси бар эле. Ал ар жылы Рамазан айында Хира тоосунун боорундагы үңкүрдө отуруп, жаратканга кулчулук жана дуба кылып, ойго батчу. Бул жер анын үйүнөн болжол менен 5 чакырым алыстыкта. Бир адам кеңирип аткадай мемиреген тынчтык ичиндеги үңкүр болуп, жалгыз ой толгоо үчүн ылайыктуу жер эле. Коомдогу бузукулуктардан кысылган жаны бул жерден эс алып, эркиндикке чыккандай сезилчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүндө туш келди эмес, Азирети Ибрахимдин Ханиф дини боюнча сыйынуу, ибадат кылуу менен алек болчу. Жашы 40ка аяк баскан. Ошол учурдагы Рамазан айында ошол эле жол менен сыйынып, ибадат кылуу менен өткөрмөкчү болот. Зайыбы Хадича энебиз даярдаган азык түлүгүн алып, Хира тоосун көздөй жол тартат. Алгачкы ыйык кабардын келиши. Рамазан айынын 16 түнү артта калган. 17-си дүйшөмбүнүн түнү эле. Нур тоосу терең жымжырттык ичинде мемирип жаткан. Ошол маалда айланадагы бардык нерсе да аны менен бирдикте үн сөзсүз, тыптынч. Балким алдыда сүйлөшө тургандарга таазим этип, алардын үнүн, сөзүн угуш үчүн күтүп турган сымал.
түн бир окумга барып, таң агыра баштаган убакыт. Булбулдар сайрап, гүлдөр болгон мээрими менен айланага жыпар жытын төгүп турган мезгил. Жараткандын аты менен жан жаныбардын баарысы көздөрүн жарык дүйнөгө ачкан убакыт. Ыйык кабар периштеси Жебрейил абдан кубанычтуу болуп турган. Себеби ал эң акыркы улуу пайгамбар менен, пайгамбарлардын пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам менен биринчи жолу көрүшмөк. Күткөн убакта келди. Кабарчы периште Жебрейил алейхиссалам ушул убакта жарашыктуу адам кейпинде айланага жыпар жыт чача, көз уялткан жарык нур берип, пайгамбарыбыз Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам көрүнөт. Жагымдуу жана айбаттуу үнү менен оку дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң калганынан коркуп кетип, мен окуганды билбеймин деп жооп берет. Жебрейил периште аны кучактап, бооруна кыскандан кийин оку деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра жооп берет, мен окуганды билбеймин. Жебрейил периште аны экинчи жолу кучагына кысып кое бергенден кийин кайра оку дейт. Бул жолу да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мен окуганды билбеймин, эмнени окуйн деп сурайт. Ошондо периште Алла Тааладан алган жана элчисине тапшырууга милдеттенген Алак сүрөсүнүн алгачкы 5 аятын башынан аягына чейин окуду. О Мухаммед, бардык жаратылышты жараткан эгеңдин аты менен баштап окугун. Ал инсанды коюу кандан жараткан. Окугун. Сенин эгең адамзатка калем менен жазууну үйрөткөн өтө берешен. Ал инсанга билбеген нерселерин үйрөттү. Аң таң калган жана чочуган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтылган аятты ар бир сөзүнө чейин кайталайт. Түшүрүлгөн аяттар Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам жүрөгүнө, дилине жайгашкан эле. Ошол убактагы милдети бүткөн Жебрейил периште заматта көздөн кайын болот. Жараткандын кабарын алуу убагында толкунданган жана коркунуч ичинде титиреген Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үңкүрдөн чыкты да Меккени көздөй жөнөдү. Жолдо келе жатып бир топ таң калыштуу окуяларга дуушар болду. Тоо таштар жана дарактар ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, эй Аллахтын элчиси деп ага салам берип, берилген ыйык вазифасы үчүн аны куттуктап жатышты. Үйүнө келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болуп өткөн окуянын таасиринен дене бою титиреп, сүйлөй албас абалга келди. Аны таң калып тосуп алган кайрымдуу аялы Хадичага бир гана мен үстүмдү жапкыла дей алды. Анын сөзүн эки кылбай келген зайыбы ушул сөздү угары менен эч нерсе сурабастан пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам төшөгүнө жаткырып, үстүн ороп чулгады. Хирада жалгыз калууну каалаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эми өз үйүндө өз ойлору менен алпурушуп жаткан эле. Бир убактан кийин уйкудан турду. Аз болсо да көңүлү жайылгандай Хадича энебизге башынан өткөндөрдү айтып берип, мындай деди: мен коркуп жатам, Хадича. Мага бир кырсык болушунан коркуп жатам. Зайыбы Хадича анын бул абалында корко турган эч нерсе жок экендигине көзү жетип, коопсуз экендигин мындайча билдирди. Эч кандай коркуп, күмөн санаштын кереги жок. Эч качан капаланба. Аллах сага окшогон бир кулун эч качан уятка калтырбайт.
Мен сенин ар дайым туура сүйлөрүңдү билемин. Аманатты көз карагендей сактайсың. Туугандарың менен жакшы мамиледесиң. Коңшу колоңдор менен сый урмат ичиндесиң. Бейбечарага жардам бересиң. Ач, кедей кембагалдарга үйдүн эшигин ачып, аларды сый конок кыласың. Жамандык кырсыкка учурагандарга дайыма жардам бересиң. Чыдамкай бол. Аллах алдында мен сенин пайгамбар болоруңан үмүт кыламын. Пайгамбарлардын жиберилиш максаты. Пайгамбарлар өз ара даражалары менен айырмаланган, бирок баары тең Алла Тааланын чоң сыйына арзыган, тандалган инсандар болгон. Алла Таала өзү аларды тарбиялап, жүрөктөрүнө жалгыз өзүнөн башка нерселердин киришине мүмкүндүк берген эмес. Бардык пайгамбарлар сыяктуу эле пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам жүрөгүнө да Алла Тааладан башка эч бир нерсе уялаган эмес. Ооба, башка нерселер анын тунук аң сезимин булгаган эмес. Ал көзүн ачканда аны гана көргөн. Бул дүйнөдөн өтүп бара жатып дагы аны көрүп, "О Аллахым, эбегейсиз бийик достугуңду каалаймын" деп айткан. Бул тууралуу Азирети Айша энебизге кулак төшөйлү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кээде ооруп калганда мага келип дуба кыл дечү. Мен болсом колум менен анын куттуу колунан кармап, ошол колунун берекеси менен шыпа үмүт кылып дуба кылчумун. Акыркы жолу катуу ооруп калганда да ошентип колунан кармайын десем, ал колун шарт тартып алып, "О Аллахым, эбегейсиз бийик достугуңду каалаймын" деп дуба кылды. Белгилүү болгондой, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эми жер бетиндеги досторду эмес, чыныгы досу болгон Алла Тааланы каалаган эле. Ошентип келиши жана кетиши менен ушундайча өмүр өткөргөн пайгамбарлар, айрыкча пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө эмне үчүн келди эле, кайсыл максат менен жиберилген? Бул маселени кайсы жактан алып карасак дагы теманын маанилүүлүгү өзгөрбөйт. Анда кезеги менен баяндайлы. Биринчи, кулчулук. Оболу пайгамбарлардын жөнөтүлүш максаты адамзаттын жаратылыш максаты менен бирдей. Ал да болсо Алла Таалага кулчулукта болуу. Бул жөнүндө Алла Таала Куранда "Мен жин менен инсанды жалгыз өзүмө гана кулчулук кылсын деп жараттым" деп ачык айтат. Демек, биздин негизги жаралыш максатыбыз Алла Тааланы билип, таануу жана ага ылайыктуу кулчулук кылуу. Жеп ичүү, байлык жыюу же бул утурумдук дүйнөгө тиешелүү убактылуу үй бүлө күтүү эмес. Булар биздин табигый муктаждыктарыбыз. Бирок жаралышыбыздын максаты эмес. Пайгамбарлар бизге ушул сырды ачып көрсөтүү үчүн келишкен. Куранда Анбия сүрөсүнүн 25 аятында "О Мухаммед, биз сенден мурда жөнөткөн ар бир пайгамбарга менден башка эч кандай кудай жок. Демек, мага гана сыйынгыла деп ыйык кабар жибергенбиз" деп буга ишарат кылган. Дагы бир аятта "Акыйкатта биз ар бир үммөткө Аллахка сыйынгыла жана шайтандан алыс болгула" деген ыйык кабар менен бир пайгамбар жөнөткөнбүз. Аллах алардын бир бөлүгүн туура жолго салды. Ошондой эле алардын бир бөлүгү адашууга туш келди. Демек, жер жүзүн айланып, өз пайгамбарларын жалганчы дегендердин акыбеттери кандай болгонун көргүлө деп айтылып, пайгамбарлардын жөнөтүлүш максаты буттардан алыс болуп, Алла Таалага кулчулук кылуу жолунда адамдарга жол башчы болуу экендиги айтылган. Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам өзгөчөлүгү. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам башка пайгамбарлардан кээ бир айырмачылыгы бар. Ал бардык ааламдарга мээрим катары жөнөтүлгөн. Адамдарды дагы, жиндерди дагы Алла Таалага кулчулук кылууга чакыруу милдетин алган болчу. Абдулла бин Масуд радиаллаху анху
баштан өткөн бир окуяны төмөнкүчө баяндайт. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу сапарга чыккан элек. Менин айланама бир тегерек сызык сызып туруп, сен мындан чыкпа деп өзү кетип калды. Көп өтпөй күрүгүү үндөрдү уга баштадым. Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассалам бирдеме болбогой эле деп кабатырландым. Бирок мага мындан чыкпа деп кеткен үчүн ордумдан кыймылдаган жокмун. Бир аздан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам келди. Мен уккан үндөрдүн себебин сурадым. О Аллахтын элчиси, бул коркунучтуу добуштар эмне эле? Ал мага жооп катары: жин топтору мага ыйман келтиришип, баш ийишти. Анан өз ара талаша кетишти. Ишенген менен ишенбегендер уруша кетишти. Сен уккан добуштар ошол болчу. Мындан тышкары менин тигил дүйнөгө кетерим билдирилди деди. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге бул сөздөрү менен төмөнкү нерселерди айткысы келген. Менин бул дүйнөгө жөнөтүлүш максатым адамдарды жана жиндерди туура жолго салуу. Бүгүн эми жиндер дагы мага ыйман келтирип, баш ийишкендерине караганда бул дүйнөдө калуунун мааниси жок сыяктуу. Демек, эми мындан кийин бул дүйнөдөн кетсем болот. Экинчи, динди жайуу. Пайгамбарлардын жөнөтүлүш максаттарынын дагы бири бул динди жайуу. Эгер алар келбегенде биз кулчулукка тиешелүү маселелерди биле албай, буйрук менен тыюуларды эч качан ала албай, жоопкерчиликтерибизди түшүнө алмак эмеспиз. Намаз, орозо, зекет, ажылык деген эмне? Арак, кумар, сойкулук, сүткорлук сыяктуу арам нерселер деген кандай болот? Буларды эч биле алмак эмеспиз. Ырас, булардын бардыгын жана ушуга окшогон далай маселелерди пайгамбарлар аркылуу үйрөндүк. Бардык пайгамбарлар бирдей эле кабар менен келишкен. Муну кыскача пайгамбарлык милдет деп атайбыз. Пайгамбарларга тиешелүү бул жалпы максат жана милдет Куранда төмөнкүчө баяндалат. Алар өткөн пайгамбарлар, Аллахтын буйруктарын пенделерге жеткизе турган, андан корко турган жана Аллахтан башка бирөөнөн коркпой тургандар, Аллахтын өзү жетерлик эсеп кылуучу. Ооба, алар ушундай максатты жүзөгө ашырыш үчүн келишкен. Алдыларына чыккан бардык тоскоолдуктар аларга эч кандай таасир бере албайт. Алар коркуу эмне экенин билишпейт. Анткени алар бир гана Алла Тааладан коркушат. Бул тууралуу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Куранда мындай деп айтылган: О пайгамбар, сага жаратуучуң тарабынан түшүрүлгөн нерсени жеткизгин. Эгер бул буйрукту аткарбасаң, анын элчилигин пенделерине жеткизбеген болосуң. Аллах сени адамдардан, алардын зыянкештигинен сактайт. Албетте, Аллах капыр коомду туура жолго баштабайт. Тактап айтканда, эгер сен милдетиңди аткарууда мүчүлүштүк кылсаң, бул сенин жөнөтүлүш максатың болгон пайгамбарлык милдетиңди аткарууда кетирген каталык болуп саналат. Бул болсо жалгыз сенин жеке турмушуңа тиешелүү каталык болбостон, бардык адамдардын жеке жана коомдук турмушуна тиешелүү зор маселе. Анткени сенин милдетиң бардык адамдарды караңгылыктан жарыкка чыгаруу. Эгер сен бул милдетиңди аткарбасаң, бардык адамзат караңгылыкта калат. Бирок түпкүлүгүндө ал эмнеге жөнөтүлгөнүн аткаруучу милдетин абдан жакшы билчү. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам динди жайуусу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул улуу милдетти алгандан кийин бүткүл өмүрү динди жайуу менен өттү. Ал өз динин кабыл ала турган көңүлдөрдү издеди. Капырлардын жана бутпарастардын каршы чыгышы алгач көңүл бурбоо, кайдыгерлик түрүндө болду. Андан кийин алар шылдыңдай башташты. Анан ар кандай кыйноолорду, азаптарды аябай жазашты. Баскан жолуна тикенектер ыргытылды. Намаз окуп жатканда башына малдын кан жини төгүлдү жана ар кандай кордоолорго дуушар болду. А бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам булардын эч бирөөсүнөн коркуп, артка кетип калган жок. Милдетинен баш тарткан жок.
Анткени анын дүйнөгө жөнөтүлүш максаты ошол болчу. Эң коркунучтуу душмандарына дагы көп жолу келип Алла Тааланын динин түшүндүрдү. Ооба, Абу Жахил жана Абу Лахаб сыяктуу диндин, ыймандын душмандарына ким билет канча жолу барып чындыкты Алла Тааланы айтты. Ал жарманкелерди кыдырып, бир киши болсо да туура жолго келиш үчүн үймө үй кезди. Куттуу жүзүнө эшиктер тарс жабылды. Бирок ал тажабастан башка учурда да ошол эле үйлөргө барды. Ошол эле нерселерди айтты. Ал эч тынымсыз бардык жерден чындыкты кабылдоочу таза көңүлдөрдү издеди. Тапканда анын көңүлүнө кирип, ага рухунун эргүүлөрүн төкчү. Ушундайча чөйрөсүндөгү нурдуу айлана күн өткөн сайын кеңейгенден кеңейе берди. Ал кеңейген сайын каапырлар жинди болуп кете жаздашты. Бул жиндилик аларды ушундай келесоолукка алып келди. Көктөгү күндү үйлөп өчүрүүгө аракет кылгандар сыяктуу топтолушуп алып, бул ыйык нурду өчүрүүгө аракеттеништи. А бирок күн биздин салыштыруубуз. Ал эми ал алып келген нур күнгө дагы жарык бере тургандай сапатта эле. Анткени ал нур Алла Тааланын нуру болчу. Курандын бир аяты каапырлардын күлкү келтире турган абалын төмөнкүчө баяндайт. Алар Аллахтын нурун, исламды ооздору, бекерпоз, пайдасыз сөздөрү менен өчүрмөкчү болушат. Аллах болсо каапырлар каалашпаса да өз нурун толуктайт. Үчүнчү, шылтоого жол калтырбоо. Пайгамбарлардын жөнөтүлүүсүндөгү дагы бир максат адамдардын акыретте Алла Таалага карата эч кандай шылтоосуна жол калтырбоо болуп саналат. Куранда бул тууралуу мындай деп айтылат: адамдардын пайгамбарлардан кийин Аллахка каршы эч бир шылтоосу калбаш үчүн сүйүнчүлөөчү жана эскертип коркутуучу катары пайгамбарларды жөнөттүк. Аллах баарынан күчтүү жана парасаттуу. Пайгамбарлардан башка ар кандай башчылар адамзат топторун толук ынандыра алган эмес. Кээде ынандырышкан абалда да андайлардын жол жоболору жараткандын жардамынан куржалак болгондуктан алар сунган эч бир эреже жана эч бир сөз аракет карапайым адам жорогунан ашып түшө албаган жана убакыттын өтүүсү менен сары жалбырактай сапырылып жок болгон. Ал эми пайгамбарлардын башчылыгы башкача болгон. Алар айтып өткөнүбүздөй түбүнөн эле атайын ушул улуу милдет үчүн даярдалышкан жана жашоолору өзүнчө эле чоң өрнөк болгон. Ар бир пайгамбар адамдарды ишендирүүгө жана ишенбегендердин шылтоолоруна орун бербөөгө жөнөтүлүп, бир топ улуу кереметтер менен кубатталышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо бардык пайгамбарларга тиешелүү кереметтерди көрсөтүп, өзүнүн баарына жол башчы экендигин көрсөткөн. Куран сыяктуу улуу кереметтерди көрүп турган биздер үчүн да эми динибизге кайдыгер мамиле кылууга эч бир шылтоо жок.